Абдунасыр Нышанов көп жылдар бою Орусиянын жарымынан көп шаарларына жүк ташып иштечү. Анда жашылча жер жемиштери басымдуулук кылган. Айтор ошол себеп болгон бу кызыгуунун артынан багбанчылык ишине киришкен. Учурда 6 соток жерине жүзүмдү өстүрүп келүүдө. Алардын 17 түрү азыр короосунда. Көчөт алып чыгып Алгач көчөт сатып алып, жөн гана үй бүлөбүз менен жеш үчүн эккенбиз. Кийинчерээк түшүмдүүлүгү зор болуп, киреше түшө баштады. Ошондон улам кеңейтип, жакшы көңүл бурдум. Азыр эми өзүңөр көрүп жатасыңар. Жылдагыдан да көбүрөөк. иншалла. Каарманыбыздын айтымында жүзүм сууну көп талап кылбайт, аны жаш баладай кароого туура келет. Ашыкча жалбырактарын кыркып, көзөмөл жүргүзүү маанилүү. Өзбекстанда 187 түрү бар, анчалык көп болбосо да, бирок 50 түрүнө жеткирүүнү пландап жатат. Уход жакшы көрөт. Жүзүм камкордукту абдан жакшы көрөт. Мээнет кылбасаң, сен күткөн жыйынтык болбойт. Мынакей көп адамдардын короосундагы жүзүм жакшы каралбагандыктан эч кандай мөмө бербеди. Ошондуктан адам жалкоо болбошу керек. Алгач күз айларында жүзүмдүн көчөтүн отургузуп, ал кышы менен жерде жатып тамыр алат. Жерди семиртүү үчүн малдын кыгын пайдаланган каарманыбыз химиялык азыктардан алыс. Бардык жүзүмдүн алдына ташталган кык нымдуулукту жакшы кармап берет. Ал эми бышар замат кардарлар үйүнөн өздөрү келип алып кетишет. Өзү өргөнүп калган адамдар Мен атайын базарга барып сатып олтурбаймын. Жыл сайын даамын татып, ушул мезгилде кардарлар келип турушат. Бул эми 2 же 3 жылдык жүзүм эмес, 20 жылдан берки эмгек. Жүзүмдүн түрлөрүн жалбырактары аркылуу жана мөмөсү бышканда даамдап көрүп айырмалоо мүмкүн. Көчөтү тигилгени 4 жылдан кийин түшүмүн берип баштайт. Абдунасыр мырзанын короосунан мындан сырткары гүлдүн түрүн кулпунай гиласты өстүрүүгө болот. Үлгүлүү үй бүлөнүн негизги кирешеси жүзүмдөн түшөт. Бүгүнкү күндө түшүмдүүлүгү жылына 2 тоннага чейин жетет. Учурда жүзүмдөрдү үзүп жыйноо иштери да башталып калды. Аны менен катар эле ушул жүзүм багында Насыржан ага мына ушундай канаттуулардан коргонуш үчүн атайын дисктерди да орнотуп койгон. Анткени канаттуулар мына ушул жүзүмдөргө зыян келтирбеш үчүн мына ушундай жолду тандап алган. Улан Мамашеров, Эмил Каныбеков, Илим Эмилбек уулу, Таң нуру программасы.